Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Бүгүн 19 ноябрь 2022 жыл. Биз бүгүн Окат районуна караштуу Кыргыз Ата аймагынын Порк айылына келдик. Порк айылында багманчылык боюнча тренинг башталган атат. Бир аз убакыттан кийин аба ырайынын бир аз начардыгына байланыштуу терияж боюнча тренинг ушул мектепте болот. Элбек фамилиям Жанбаев. Ош областынын Карас районуна караштуу ушул Садыр аймагында Садырбай деген айылда туулуп өскөнмүн. Ошол жакта мектепти жөнөкөй мектеп бүтүргөм да. Бүгүн ушул келиш себебибиз USAID Бейөкмөт уюмунун Агросоода деген долбоору болуп атат. 2 жылдан бери эжелер, аттак эжелер да ошол жактан келип отурушат. Бул соода, агросоода проектине сиздер да катыша аласыздар. Азыр деле эмеде иш жүзүндө кетип атат. Проект долбоор жаза турган болсоңуздар, логистикалык борборлорду куруп алган мүмкүнчүлүк ала аласыздар да. Сактоочу жай. Жашылча, меме жемиштерди баарыбызды өндүрүп, ошону баягы узагыраак мөөнөткө сактаганга кээде өзүнүн акчасы жетпей калат. Ошол иш-чараны уюштуруп аткандагы азыр Азирет деген досубуз болот өзгөндөн. Мен досум, тааныш досум болуп калат. Ошол досум былтыр февралда жазып проект өтүп азыр 800 тонналык холодильник кордордогу өзгөнгөчө. Электр токторун гана байлаптырсаң да бир жуманын ичинде уже ишке кирет да. Бир жума бутка жетпей деле калышы мүмкүн. Бул бир эле бул эмес, азыр өздөрүнө айтып беришсе керек. Проектти Кыргызстан, Түштүк Кыргызстан боюнча 2-3 жерде ушундай логистикалык борборлор ачылып бар чоң. Буда мисалы сиз бир проект жазсаңыз, жалпы суммасы $100,000 проект болсо, $100,000. Ошон 50% сизден чыгыш керек экен да. $50,000 сизден, $50,000 бул USAID уюму каржылап берет экен, грант форматында. Кайра кайтарып албайт да. Ошо берет, болду ошол эле бүтөт. Болгону 2 жыл, 3 жыл ошол чын эле чын эле ошол холодильник кору иштетип, ошол ишкерлигин өнүктүрүп атабы, элдерге дагы өзүнө да пайда келтирип атабы же холодильниктин жабдыктарын алып эле башка бирөөгө сатып бердиби дегендей эме болуш үчүн 2-3 жыл келип өзүлөрү көзөмөлдөп турушат экен. Түшүнүгүм ушундай. Мен өзүм деле жакында эле мындай бейөкмөт уюмдар менен эми иштешке баштадым. Ошол AgroLead, USAID окшогон. Бүгүнкү темабыз алма өндүрүү жана аны сактоо технологиясы деген теманын акырында болот. Өзүм жөнүндө дагы кыскача айтып кетейин, тема кирип кеттим сразу. Мен жөнөкөй мектепти бүтүргөм, ушундай эле айылда мектепти бүтүрүп, эч кандай башка күчтүү мектеп эмес. Анан Бишкекке жана Ошко окуп өтүп алып, Бишкекте Кыргыз-Түрк манас мектебинде 5 жыл окудук. Ал жерде айыл-чарба тармагы боюнча билим алдык, бакалавр даражасы боюнча 2011-16 жылдар арасында. 16 жылдан баштап арасында 2015 жылы Туркияга жакшы окугандарды стажировка жөндөтүлөт. Биз дагы жакшы окуп калып, биз дагы акысыз барып стажировка өтүп келебиз. 2 ай Тифлицада. Алар көчөттөрдү улайт экен да. Ал боюнча дагы азыр айтып берем. Көчөт жашылча помидорлорду, ашкабактарды, дарызларды улайт. Лезвага отурган аялдар. Ошолорду үйрөнүп, кичине практика өтүп келебиз. Анталия шаарында, Ак-Деңиз университетинде, Анталиядагы Ак-Деңиз университетинде бир семестрде окудум. Мевляна алмашуу программасы менен. Мевляна деген абалдын кичи араларынан өтүп кеткен 8-10 кылымда жашаган адам. Ошонун атына коюлган exchange программаны окуп алып, алда окуп келгем. Окуп стажировка өтүп анан Манасты бүтүрүп отуруп, дагы Туркияда программа бар, Туркия бурслары деп коет, Туркия scholarship. Ушул стипендиялык программа сиздердин деле балдарыңыздар, энелериңизге тапшырса болот. Реклама кылыш эмес, болгону жакшылыкты бериш коюш үчүн айтып атам. Тапшырса, эгер өтүп кала турган болсо, мектепте окуп бүтүп 11 класстан дагы тапшыра алат. Университетте 5 жыл окуп бүтүп дагы тапшыра алат, магистратурага. Магистратураны бүтүргөндөр докторантурага тапшыра алат да. Ушундай окуунун 3 стадиясында окуй алат Туркияга. Жүздөгөн университеттер чыгат, ошол өзүнүн профессияларын тандап, врач болсо врач, милиция болсо милиция, ар кандай кесиптерди тандап окуса болот. Кыргызстанда 500 студент окуйт азыр ушул моментте. Дүйнө жүзү боюнча 17 000 адамды акысыз окутушат да. Ай сайын 10 000ден 25 000ге чейин стипендия да берет. Азыр 25 000 болбой калды, 15 000 болуп калды, себеби кризис болуп, алардын акча эмеси биримдиги түшүп кетти да. Ошого да тапшырсаңыздар болот. Мен ошого 2 жолу тапшырып 2 жолу өттүм. Түркия бурслары менен магистратура окудум. Адана деген шаар бар. Жерордолук деңиз жанында. Ал жерде кышында кар жаабайт. Зайтундар кадимкидей өсөт, апельсин, мандарин өсөт. Ошол жерлерде топурагында жашкайча болгон бүт мөмө жемиштер өсөт да. Буудай, баардыгы өсөт.
топурагы суусу жакшы болгон үчүн айыл чарбастары күчтүү. Түркиядагы эң мемдеген экинчи университет болуп саналат да. Анкарадан кийин экинчи ачылган эски тарыхый университет. Ошол жерде 2 жыл МИСТде сортторду чыгаруу деген темада магистратура жактаганбыз да. Ошол магистратура деген билимдин бир деңгээли бар. Ошол жерде окуп үйрөндүк колдон келишинче. Анан кайра тапшырып алып, азыр Коня деген шаар бар, Анкаранын жанында. Ал жерде докторантурага тапшырганмын. Кандидатский наука деп коет Кыргызстанда. Ошо кандидатский жакта айнап калдым. 4 жылдан бери ушул Кыргызстандан өзгөндө башталма токойлору өзүмө чейин келет экен да. Домустоо, Кызылтоо деген айылдар бар. Калем Ильчевка деп өйдө келет, Фрунзе. Ошо жактарга чейин келет, жапайы токойлор өзүнөн өзү өскөн. Адамдар эккен эмес да, өзүнөн өзү өсүп көбөйгөн токойлор бар. Ошол жердеги жапайы жаңгактардын ичинен жакшы өзгөчөлүктөрдү ташыган жаңгактардан сорт чыгарайын деп ошол жерди тандап атайын. Түркиянын өзүнөн деле тандасам болот эле, кыйналбай, лабораторияда отуруп, ысык бөлмөдө ак халат кийип алып, изилдөө кылып окуп бүтүрүп кетсем болот эле да. Мына 2 жылда мен 8 жыл келип, 8 жыл учуп кеттим да. Расходу көп, мээнети көп, бирок максат Кыргызстанга кичине баскан 2 лист болсо илимге салым кошсом, балким келечекте бир 15 жылдан кийин бир сорттор чыгып калаттыр. Өзүнүн аты мекендик жаңгакта дагы, мистерде дагы бир да сорт жок. Бүгүнкү темабыз эми мөмө жемиштер, арасында алма, ноокаттын негизги ноокат дегенде баарыбыздын акылыбызга келген нерсе бул алма да. Алмага көбүрөөк токтолобуз, кыскача тааныштыруу үчүн айтып койдум бул маалыматтарды. Ошентип 11 жылдан бери окуйм университетте, 4-университет. Колдон келишинче акыркы 6 жылдан бери жакшы үйрөнгөнгө аракет кылып атам. Мурда 5 жыл мындай фундаментали болот экен, үстүртөн эле окутат экен, үстүртөн окуйт экенсиң өзүң да жаш болуп ушинтип. Азыр акыркы 6 жылдан бери бирок жакшы эле жылыш бар. Мисалы Телеграмда Борборазы балбандар биримдигине 2 жыл бесплатный сабак берген мен балдарга. Анан кийин кириңиз, анан кийин өзүм Телеграмда групп ачып, балбанчылыктын илимий негиздери деп ошол жерде 1 ай бою сабактан кечке сабак өтчү, китептерди түркчөдөн кыргызча контор айтып берип, ошол ошентип элдерге таанылдым, ошентип адамдар менен контакт мамиле болуп, азырынча мындай мамиледе болуп жүрөбүз да. Мындай Кыргызстандагы адамдар менен, же Кыргызстандык бирок чет өлкөдө иштеген адамдар мененчи. Дагы эмнени айта кетсек болот? Кыскача өзү жөнүндө ушундай. Бүгүнкү тема айтып атканыбыздай эле алма өстүрүү жана аны сактоо технологиясы. Азыр свет өндүргөн, свет пайдаланууга аракет кылып атышат. Жер жакта мен болуп калса болот болсо. Себеп колубуздан келишинче билгенибизди айтып беребиз. Алма негизи дүйнө жүзүндө эң көп өндүрүлгөн мөмө жемиштердин ичинен 2-нчи орунда турат. 1-нчи орунда эмне билесиздерби? Салмак боюнча мындай тоннасы жагынан эң көп тонна өндүрүлгөн мөмө бул бир мөмө, андан кийин 2-нчи орунда бул алма да. Картошка эмес, бананбы? Банан тоннасы жагынан банан 1-нчи орунда турат экен да, 2-нчи орунда алма. Бирок картошкада Кыргызстан үчүн өтө мааниси чоң. Өтө мааниси чоң себеби Украинадан бир адамдар келгенде, бизге атайын мамлекеттик деңгээлде бизнесмендер келгенде Бишкекте форум ошол бир иш-чара өткөн, ошондо бизде студенттер катышсак, украинецтерден кийин адашпасам, украинецтерден кийин 2-нчи орунда кыргыздар эң көп картошка жеген калк экенбиз да. Жылына бир адамга, ошо 2015 жылдары кыргыз статистиканы айтып атам, бир адамга 148 килограмм картошка түшөт экен да. Кечиресиздер, жөн жок, 148 бир адамга, бир кыргыз жарандан 148 килограмм картошка туура келет экен. Ал жакта 160 ушундай болуш экен да. Картошкадагы мындай айтканда бизде экинчи нан катары келет. Мисалы Түркияда мен 6 жылдан бери жашайм, ал жакта бизчелик көп жебейт картошканы, бизчелик көп колдонбойт. Бирок биз кыргыздарда ар бир тамагында, ар бир эмесинде картошка сөз болот да. Ал картошкадагы именно сиздердин негизги өндүрө турган жашылчалар картошка го, бул жердин климаты, топурагы картошка өйдө туура келет. Ноокаттын картошкасы деп таймалабыз, ноокат алмасы деп таймалабыз. Чоң Алайда бар ушундай нерсе. Топурагы жакшы, жаан-чачын көп болгон үчүн топурактын түсү дагы карараак да бул жерлердечи. Себеби дегенде эмне үчүн бул жердин топурагынын түсү бир аз кара турураак? Эмне үчүн боз ак эмес? Мына ушул эле араман семен салып жактарга барып калсаңыздар, же Оштадыр, ушу биз тараптар, Ош тараптарга барсаңыздар, бүт эле топурактар боз да түстөрү. Боз түстө. Мындай топурактын түсү дагы топурактын күчүнүн, күрдүүлүгүнүн жакшы же начар экенин бир аз түшүндүргөн бир нерсе да. Түсүнөн карап дагы биз топурактын күчтүү де күчсүз экенин биле алабыз. Эмне ойлойсуздар? Топурак эмне үчүн сиздерде бир аз кара турураак? Түсү дагы
карага жакын, анан сапаты дагы жакшыраак сиздерде. Аба ырайына да салыштырмалуу болуш керек. Аба ырайы, Суға. суу деп айта албайбыз, бирок аба ырайы дегенде эмне мисалы, именно эмне? Суға жақын. Тоого жакын. Тоого жакын жерлердин топурагы бир аз кара тору болот, а? Эмнеге кара тору болот тоого жакын жерлердики? Силер муш койсоңор. Климаттан. Климаттан. Даражасы көптүгүнөн. Ооба, топуракта түрдүүлүк деп коет да, ошол органикалык заттын проценти көбүрөөк. Мисалы бизде ошол Отсадырда же Араманда 1,5-2% болсо, бул жерде 3% болуш мүмкүн да. Норма сөз 3% менен 5% ортосунда болуш керек топурактын органикалык заты. Бирок бизде жалпы эле Кыргызстанда органикалык заттын проценти жетишсиз. Арык топурактарыбыз, ошон үчүн чириген кырктарды, биогумустарды, торфторду, чиринделерден арыгандай органикалык жерсемиштерди чачкан аракет кылабыз. Жалбырактарды чиритип кайра эле бул нерсеге таасир эткен алтитуд деп коет англисче, деңиз деңгээли да. Деңиз деңгээли, над уровнем моря деп коет. Кайсы бир жерден деңиз деңгээли бийигирээк жайгашат, кайсы бир жерде төмөнүрөөк жайгашат. Эгер бир жерден деңиз деңгээли бийиктеген сайын, ал жерде климат автомат түрдө салкындайт. Климат салкындайт, ал жерде жаан-чачын көбүрөөк жаайт. Жаан-чачын көбүрөөк жааган жерде топурактагы туздар, мындай грубо айтканда туздар, хлор тузу, башка туздар агып кетет ошо жаан-чачын менен. Мисалы бере турган болсок, Россиянын топурактары жалпысынан өзгөчө жамгыр көп жааган аймактары кара тору топуракта. Алардын топурагынын давление деп коет, pH деп коет, power of hydrogen деген сөз. Булчу pH бул ар бир мөмө жемиштин, ар бир суунун, адамдын канынын дагы pH болот. Мисалы топурактын pH дагы бүт нерсенин pH 0-дон 14ге чейин болот да. Орточосу 7. Эгер 0га карап жылган сайын бул кычкылдуу болуп калат, кыргызча айтканда кычкылдуу. Бул жакка эме кылган сайын жегиштүү болуп калат, щелочный. Эгер бир жердин топурагы боз түстө болсо, сары, акка жакын боз түстө болсо, щелочный деген сөз да. Ал жерге жамгыр аз түшөт деп эле билип койсо болот. Топурагын анализин карап туруп эле, сиздер жайында катуу ысык болот экен, саратан көп болот экен, жамгыр аз түшөт экен. Эгер Россияга окшогон жамгыр көбүрөөк түшкөн, тоолуу аймак, жаан-чачын көп жааган жерлердин топурагы кара тору болот жана топурактын давлениеси, pH төмөнүрөөк болот. Эң жакшысы кайда болуш керек? Эң жакшысы 6-дан 7-ге чейин, 7,5-га чейин болуш керек да. 6-7,5 арасы болгондо айчар өсүмдүктөрдүн баарында картошка болобу, алма болобу, өрүк болобу, баардыгына пайдалуу болот. Мына давление ортодо турсачы, адамда деле давление бар. Бул илимде түшүндүргөндө жалпак тил менен түшүнүш керек да, ошондо адамдын несине жакшыраак калат. Адамда кандай эле давление өйдө болуп кетсе да зыян, төмөн болуп кетсе да зыян болуп, нормасына сакталса, ар бир адам өзүнө жашайт. Бул топурактын давлениеси деп койсоңуздар болот, ошол нормасы ушул болот да, 6-7,5 арасында. 6 деп дагы айткан, дагы детальга кирсек, 6,5-дан 7-ге чейин, же 6,5-дан 7,5-га чейин болсо дагы жакшы болот. Бул эмнени түшүндүрөт? Себеби дегенде, мисалы топуракта биз топуракты 3кө бөлүп карайбыз. Топурактын физикалык составы болот. Чоңгу, шагылдуу, кулдуу, ил, винил деп коет. Ылайбы, мисалы кээ бир топурактардан чопо жасап идиштер жасашат. Ал курамы өтө майда пыльцалардан турат да. Мисалы 3 түрдөн бар, бирөөсү чоң, бирөөсү кичинекей, бирөөсү андан да кичинекей. Топурактын көлөмдөрү барчы, топурак түзгөн. Бул эң чоңу кум, кыргызча айта турган болсок. Кумдун көлөмү ушундай миллиметрлерди унутуп калдым, канча миллиметрден канча нанометрге чейин да, өлчөмдөрү интернетте баардыгы бар. Чоңдугу эң чоң болгондору кум дейбиз, кумдуу топурактар. Анан орточосу кичинекей ил болуш керек, ил, ноосу генил болуш керек. Кыскача айтканда, бул жерде логикасын түшүндүрө турган болсок, топурактын түзүлүшү физикалык жактан алып караганда 3 түрдүү чоңдукта болот. Эгерде топурагыбыз канча чоң болсо, ал топурак сууну аз өзүнө кармайт да. Сууну өзүнө кармап турушу начар болот. Кумга бир бакалашка суу куйсаң, тезде бууланып, ылдый агып түшүп кетет. Шагылга деле төксөң турбайт да. Ошон үчүн эшиктердин астыбызга шагыл төгөбүз, шейлен төгөбүз, ылай болбосун депчи. Эми тескерисин карап көрөлү. Цемент менен бир здание кургондо бекем болот. Дал ошо цементтей майда болгон, цемент дагы майда го, үйлөсөң майдалап жабышат болот. Дал ошондой майда топурактын дагы бир майда түзүлүштөрдөн партикул деп коебуз. Партикулдардан турган топурактар да болот.
Булар сууну тескерисинче көп кармайт. Бир суу алып коесуз, жериңизди билиш керек да, бул жер эмне өстүрсөңүз деле, алма өстүрөсүзбү, картошка өстүрөсүзбү же башка өсүм өстүрөсүзбү, топурактын физикалык составына жараша аралыгын белгиленет. Канча күндө бир суурайын деп сурап элек го, ошол нерсеге ушул нерсе да таасир этет. Бир канча фактор бар, алардын негизгилеринин бирөөсү ушул болот да. Эгерде топурагыңыз цементке окшош майда топурактарда турган болсо, анда узакта бир суу барасыз. Себеби сууну бул өзүнө жакшы кармайт. Бир банканы элестеткиле, варенье салат жапкан 3 литрлик банка, ага баягы теннистин топтору сала турган болсоңуздар, аралары бош-бош калат. Кол мына ошондой эле нерсе да. Эми ошол эле банкага дагы майдараак эмне бар? Күрүчтү сала турган болсоңуздар, күрүчтөрдүн араларында боштук дагы аз, дагы мындай тыгыз болуп жайгашат да. Мына орточо топурактар ошондой тыгыздык жагынанчы. Эң майда ошо унду салып кое турган болсоңуздар, пресс деле биле калат. Аба деле боштугу калбайт почти. Бирок мына улардын сырткы аянты, ар бир эменин аянты, муну экөөмүз салыштырып көргөндө кайсы бири чоң деп ойлойсуздар? Кичине мындай зерип кетпеш үчүн сиздерден суроо жооп беретін эме кылайлы. Ойлонуп көрүңүздөр. 3 банкага 3 дана топурак салдык. Бирөө кумду топурак, кумду салдык, бирөө орточо, бирөө майда. Эми булардын бул топурак сууну көбүрөөк өзүндө кармап атат, узагыраак мөөнөткө кармап атат. Кайсы биринин аянты, жалпы аянты чоңураак болушу мүмкүн. Мына кичине топурактан да чоң кумдун аянты чоңураак болот. Кичине топурак. Кичине топурактан эмне үчүн? Себеби ал тыгыздыкта жайгашкан да. Анан сууну алганда ошол аз эле сууну алып туруп, тыгыздыгын жакшы кармайт. Көлөмү кичине көп сууну баткызат. Көлөмү кичине болсо, өзү кичине нерсе көтөрөт да, тип өзүнө жараша эле жүк алат го мисалы. Сиз азыр бат бирден салып. Испарение бул банкада өзү. Ооба, мен суроом мындай да, аянт жагынан. Мисалы, бирдей идишке кумду топурак салыңыз, анан майда топурак орточо. Кайсы биринде ушулардын мындай сырткы бетинин аянты көп болот деген суроо болот да. Мунада мисалы 1000 дана кум батып атса, мунада 100 000 дана, мунада 10 000 дана батышы мүмкүн да, сан жагынанчы. Калаш бирдей болот да, эши. Банка бирдей. Муналар көлөм бөлөк да. Кум көп. Мына класстан Кытайлар камап коюлган, ана класска америкалыктарды камап коюлган дегенде да, мына жерге бир 10 америкалык батса, наракка бир 50 Кытай батып коюшу мүмкүн да, көлөмү кичинерээк болгон үчүнчү. Бирок кичинекей болгону менен ар биринин аянты көп болгон үчүн жана тыгыз жайгашкан үчүн мунунун жалпы сыртындагы бет аянты чоңураак болот. Bunun emesi çoğunda görünür, bırak sanaz bolğan için ökön ölçek kelgende bunun ayanты çoğurak, ошон үчүн көбүрөөк сууну өзүнө ала алат жана узак мөөнөткө бул сактай алат. Себеби ошол. Ökön салыштырып келгендечи. Эми бул топурактын физикалык бир составы болду. Эми биологиялык да составы бар да топурактын. Биологиялык составы эмне? Биологиялык составы деген топуракта жашаган жандуу организмдер, козгарын, бактериялар пайдалуу жана зыяндуу болот буларчы. Biz mikrop degende de daima ziyanlı da oyluyoruz da, bizge oğru cuguzat, jaman nerse. Андай эмес, пайдалуу микроорганизмдер да бар жаратылышта. Атайын азыр глюкоздор аларды изоляция кылып, топурактан өндүрүп алып, идиштерге салып туруп, 100 грамм, 500 грамм бир килограммды кылып туруп сатат. 1000 сомго, паланча 1000 сомго. Кадимки химикаттар болот. Аны сиз сууга чылап туруп, топурагыңызга чача турган болсоңуз, топурагыңызда ал микробтор тез арада көбөйүп, мисалы 10 000 дана чачтыңыз bir гектар жериңизге, 100 000 дана улуттагы топурактагы азык заттарды майдалап чиртип, өсүмдүккө пайдалуу алып келип берет да. Өсүмдүк прямо жей албайт. Ага бир повар тамак жасап берип туруш керек да. Ал повар бул топуракта микроорганизмдер болот. Сиздер таштап эле коесуздар, анын кээ бир формасы айланат. Баягы азоттун деле мисалы аммоник формасы бар, нитрат формасы бар. Өсүмдүктөр баардыгы формасын бирдей ала албайт да. Кээ бир ошо формасын айландырып турат. Жоксо кырктарды таштап атасыздар, чириген же чирибеген, жарым чириген кырктарды таштап атасыздар. Булардын баардыгын апелька төбөстөрү жалбырактап кетип кетеби? Топурактагы пайдалуу микроорганизмдердин натыйжасында алар чирип, топуракка өсүмдүккө пайдалуу абалга келет. Өсүмдүк анан тамыры адан азыктан алат да. Тамак жегенде эле азыктан алат да. Ошол үчүн мисалы азотобактер деген бактериялар бар. Абада канча пайыз азот бар? 100% десек де турган болсок, биздин бир аба кычкыл тегибиздин дем алып аткан жаратылышта. Канча процент азот бар, канча процент кычкыл тек бар, билесиздерби? 34 азот. 34 ал жок, селитр ада.
güneşten селитраны туралы. Havada 78% azot var da biz dem alışlarına 78% azot. 21% ile kıçkıltek o ekide var. Biz şunun neyle yaşayımızda ösümlükler faydalı olan kıçkıltek faiz az ile aslında 80%'na жақыны azot болады. Бірақ бұл азот өсімдіктің қолдан ала тұрған форматындағы азот емес. Başqaça bir formatдағы азот, аны белгілі ғана өсімдіктермен симбиозда чоң біргелікте жашаған бактериялар, микроорганизмдер ғана аны пайдалы алып келе алады да. Ошолардан біреусі азотобактер. Бұл баяғы фасольге ұқсаған бобовый деген түрлер бар. Бобовый түрлерде беде, мысалы беде ексең азот топталады деген сөз бар. 1 гектар жерден жылына 200 килограммга чейин азот чогултушу мүмкүн. 1 гектар жердеги беде ошо гектар жерге топуракка 200 килограммга чейин азот чогултуп бере алат деген бир маалыматтар бар да. Аны чогултуп бере аткан ошол өсүмдүктүн тамырында жайгашкан бактериялар болуп саналат экен да. Негизи абадагы азотту өсүмдүк пайдалана ала турган форматка алып келип аткан азот. Мисалы бериңиздер. Эми бул биологиялык, топурактын биологиялык составы да пайдалуу жана зыяндууларды биз пайдалуусын карап атабыз. Эгер топурагыңызда пайдалуу микроорганизмдер дагы жакшыраак боло турган болсо, алмаңыз дагы жакшы өсөт, тамыры дагы жакшы жайылат. Топурактан көбүрөөк азык сатып алат. Көбүрөөк азык сатып алгандан аны кислем аркылуу дарак үстүгө жиберет да. Кислем аркылуу дарак үстүгө жиберет. Ал үстүгө жөнөгөн азык сат, суу жана сууда берген минералдык жер семирткичтер өйдө барып бүчүрлөргө, гүлдөргө барганда бүчүрлөр дагы жакшы өрчүйт, өнүгөт, органдар дагы жакшы өрчүйт, жакшы чаңдашуу болот, мөмөнүн саны дагы көбүрөөк болот, азыраак төгүлөт, оору зыянкечтин зыяны азыраак болот сан жагынан. Бир сөз менен айтканда, жакшы тамактан жеген адам менен анча жакшы тамактанбай адамдай эле болот да. Бир адам түрмөдө отурса, анча жакшы тамактанбай, ал кичине бир оору келсе, бир адам күчтүү тамактанып жүргөн болсо, экөө бир жерге барып калса, жакшы начар тамактанып жүргөн адам көбүрөөк ооруй берет да, иммунитети төмөн. Иммунитет төмөн болуп аткан бул азык сат. Дарак, алма дарагы же картошка өсүмдүгү, эми сиздер үчүн главный ошол экөөнү айтып берели. Экөө тең эки түрдүү жол менен азыктанат. Өсүмдүктөрдүн баардыгы башкача айтканда эки түрдүү жол менен азыктанат. Эми булардын бирөөсү тамыр. Биз кандай эле колубуз менен тамак жегенде булардагы топурактагы сиздер берип аткан азотту, фосфорду жана башка микро, макро элементтерди тамыр аркылуу топурактагы сууларда эриген минералдык жер семирткичтер тамыр аркылуу алат. Буларда деле бизде адамда болгондой эле эки дана түтүкчө бар. Бирөө өйдөгө ташып берет, бирөө ылдыйга ташып берет. Өйдөгө ташыган аты кислема, ылдыйга ташыган аты флайма. Бүт өсүмдүктөрдө ушундай система иштейт. Бизде деле адамдарда артерия жана вена деген кан тамыр бар го, эки основной. Анан ушулар баардык жака таратып берет да. Бул дарак деле бутактарга кетип алып, кичине бутактарга кичине болуп, бүт мамлекеттик системалар деле окшош да, мындай чоң нерсе кичинеге бөлөт, кичинесине, андан кичине үй бүлө адамга бөлүп бергендей эле азык затты да тең бөлүштүрөт дарак өзү ичинде. Бирөөсү тамыр изделик азык жей турган, азык пайда боло турган, азыктан ала турган, экинчиси жалбырагы. Жалбырагы дагы эмне кылат жалбырагы? Фотосинтез процессин ишке ашырат. Жалбырактагы жашыл хлорофилдер күн бизге жөн эле нерсе жөнөтпөйт экен да. Баардык китептердин башынан утуп келет да. Азыр заманбап жакшы китептердин ичинде бул дүйнө ошо карбон деген көмүр кычкыл газы, мына карбон деген элементтин негизине курулган деп айтып аткан. Өтө маанилүү элемент. Күндүн нуру өзү фотондоруна кошо бизге жылуу энергияны алып келет да. Жылуулук. Ошон үчүн күндө турсак ысык болобуз. Көлөкөдө турсак ошон үчүн üşүйбүз. Экинчи бир нерсе фотосинтез бул жакшы бир фабрика деп койсоңуздар болот. Сиздер мисалы бир алма бак кура турган болсоңуздар, ошол эле учурда бир жашыл фабрика курган болосуздар да. Азыр зеленый бизнес, зеленый экономика деп кетип атпайбы? Таза экологиялык жактан таза энергиялар, бүт шамалдан күндөн энергия. Дал ошол күндөн энергия алган солнечный панелдер кантип күндүн энергиясын электр тогун айландырып атса, бул табиятта болгон баардык жашыл жалбырактуу өсүмдүктөрдүн баардыгы күндөн келген нурларды углеводторго айландырат. Углеводду сиздер жейсиздер, биз жейбиз, алмасын жейбиз, мөмөсүн жейбиз, урумун жейбиз, данегин, жаңгырагын, мистесин, бадамын жейбиз. Биз күч кубат алабыз.
бир иш кыла алабыз, кыймылдай алабыз, чуркай алабыз. 5-6 saat чыдап жүрө алабыз да ошол жеген тамактын дегенде. Ошол нерсе дагы бир бөлүгү мына тамырдан келген элементтер негизинде, бир бөлүгү бул жактан фотосинтезден пайда болгон углеводдордун негизинде атат, ошо фруктоза, сахароз дегендерчи. Эми алмага бир аз кетиш кылайлы. Алма дүйнө жүзүндө экинчи орунда турат делик. Мөмөсүнүн көп өндүрүлгөндүгү жагынан баландан кийинки. Бирок ошо алманы дагы кайсы өлкөлөр көбүрөөк өндүрөт, кайсы өлкөлөр азыраак өндүрөт. Буну билишибиз керекпи, керек эмеспи? Эмне деп ойлойсуздар? Керек. Эмне үчүн керек? Себеби биздин ошо конкуренцияны жаңы базарга чыккан сортторду бүт билиш үчүн кайсы мамлекет көп жеткиргенин билиш керек да. Кайсы сорттор менен? Кайсы сорт жагын билиш үчүн керек, туура. Башка эмне үчүн керек? Bir өлкө көп өндүрүп атыптыр, bir өлкө аз өндүрүп атыптыр, bir өлкө көп сатып атыптыр, bir өлкө аз сатып атыптыр. Же bir өлкө көп сатып атыптыр, bir өлкө аз сатып атыптыр. Аны бизге билиштин мааниси барбы, жокпу? Экспортты пландайсың да. Сөзсүз керек. Экспортту пландаганда керек болот, а? Экспорттон сырткары жана ички рынок, базарды экиге бөлөбүз го, сырткы жана ички базар депчи. Кыргызстан ичине эле сатабыз дедиңиздер да, жерим аз, 50 соттук 1 гектар жерим бар менин. Анча чоң объем чыгара албашым мүмкүн, 2-3 фура, 5 фура, 10 фура чыгара албайм мен Россияга же башка өлкөгө. Кыргызстан ичине деле керекпи, керек эмес бул нерсени билишибиз? Керек. Дүйнөлүк статистиканы билиш үчүн керек болот да. Ооба. Ошо өзүңүздөр айткандай эле, эгерде көбүнчө бул экспорт өндүргөн өлкөлөрдү биринчи билишибиздин шарты мындай да. Комшу өлкөбүз Кытай. Кытай мамлекети дүйнөдөгү эң калкын саны боюнча биринчи орунда турат. 1,5 миллиард адам бар да. Андан ашып кетет. Эми ушул Кытай дүйнөдөгү өндүрүлгөн алма 80 миллион тоннадан 89 миллион тоннага чейин алмашып атат. 2019-2020 жылы ФАОнун статистикалык маалыматтарына карай турган болсок, 80 миллион тонна же 90 миллион тонна деп ала турган болсок, ошонун 40 миллион тоннасын жарымын Кытай өзү өндүрүп атат да. 49-50%-ин Кытай Республикасы дүйнөдө калган 190-200-ге жакын өлкөнүн ичинен өзү гана жарымын өндүрүп атат. Ошол учурда 40 миллион тоннанын 39 миллион тоннасын өздөрү жеп атат. Кытай эли жеп атат. Халкы да көп, өздөрү да жеш керек. Анан 1 миллион тоннасын гана экспорт кылып алат экен, сырт өлкөгө сатып алат экен. Өндүргөн өлкөлөргө карай турган болсок, ошол алдыңкыда Кытай турат биринчи орунда. Экинчи Америка Кошмо Штаттары 4 миллион 4,5 миллион тонна. Андан кийин Туркия келсе керек, адашпасам 3-чү деп 4-чү Туркия келет. 3 миллион 2 миллион ушундай базайып кете берет. Анан саткан өлкөлөргө карай турган болсок, биринчи орунда кайра эле Кытай турат. Ошо 1 миллион тоннаны сатат экен. Мындай айтканда 40тан 1 бөлүгүн сатып атып деле, бирок дүйнөдөгү биринчи эң көп товар, алма эң көп экспорт кылган өлкө Кытай да. Андан кийин башка өлкөлөр келет, Германия бар, Франциялар бар. Кээ бир өлкөлөр өндүрбөйт. Мисалы Францияга окшогон кээ бир өлкөлөр толук түрдө өзү көп объемду өндүрбөйт, бирок таза продукцияны даяр сатып алат дагы. Холодильниктерде сактап, баргандай ыкмалар менен аны кайрадан базарлар бар алардын. Европанын башка өлкөлөрүнө кымбат бага сатат. Мисалы Туркиядан бул алманы бир 25-30 сомдон сатып алат, биздин сом менен айтканда. Алып барыш менен 35 сом болушу мүмкүн, сакташ менен 40 сом болушу мүмкүн, бирок 80 сомдон 70 сом сатышы мүмкүн да, бир 10 сом, 20 сом кошуп турганда сатып берет кээ бир өлкөлөр ушундай. Бизнес дагы бар, өздөрү өндүрбөсө дагы. Өндүргөндөрдү айтып атабыз, саткандарды эми сатып алган өлкөлөрдө биз эмне үчүн билишибиз керек? Биз базар издегенде, саткан өлкөлөрдү эмне үчүн билишибиз керек? Биз конкуренттерибизге ошону билип алышыбыз керек да. Мына жерде бирөө чачтар ачкан ачса, анан мен ошонун эки көчөнүн аракта эле мен дагы ачсам, мага адам келеби же наркыга уже клиент болуп алды баары, ошону билишибиз керек да. Конкуренттик ичине базарды анализ болуп, маркетингди пландап атканда мен өндүрүп аткан товарым канча объемдо болот, кандай менен болот, тусу кандай болот, алманын жашыл болобу, сары болобу же кызыл болобу, узакка чыдамдуулугу кандай, кайсы өлкөлөр мен өндүрүп аткан алманы жакшы көрөт. Ошолорду баарын билишибиз керек да. Мисалы алып карай турган болсок, Араб өлкөлөрү мына Арабия, Сауд Арабиясы болсун, Иордания окшогон өлкөлөр, Ирак окшогон өлкөлөр же Орто Азия мына түрк өлкөлөрү, Турция кошулуп, биз Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан окшогон өлкөлөр алманын кайсы тусун жакшы көрөбүз? Кызыл тусын. Кызылдын да жөн эле кызыл эмес да. Кара. Сөз түрдө кочкул, кара, кочкул, кызыл тус болуш керек да. Ошондой болсо бизге жагат, биздин культурагачы. Себеби эмне деп ойлойсуздар? Кызыл алма ширин болобу ошондо? Ооба. Кызыл алма ширин болот деп эсептешет адамдар. Бирок чындыкта андай эмес.
кызыл алманын кислыйлары деле бар. Сары алманын же жашыл алманын деле шириндери болот да. Шириндик же ширин эместик бул түз менен түз байланыштуу нерсе эмес. Бирок биз баягы мультфильмдерде көрөбүз, кинолордо көргөндө кызыл алманы бири-бирине белек кылышып же ошол нерселерден адамдын аң сезине кызыл алма, бышкан алма, кызыл алма, ширин алма деген нерсени алып кеткен да. Ошол нерсе биздин культуралык сиңип калган. Ошон үчүн базарга барганда баары эле кызыл же коюу кучкун кызылды сатып алып кармай берет да, сурай берип алганча. Мисалы япондор чыгарган Fuji деген сорт бар. Fuji. Ал бир группа Fuji сорттору көп. Fuji Kiko, Fuji Zen Aztec, Fuji жөнөкөй Fuji бар. Гала деле ушундай. Бул Fuji'лер мисалы анча жакшы кызарбайт да. Мындай сыртында чызык кызылдары болот, бирок өтө кызыл эмес. Бирок жеп көрсөңүздөр, касырап, соктору ичи катуу, сочный болот да. Өтө даамдуу, ичинин түсү бананга окшош сарыраак. Түркияда бир бакка барганбыз, 80 гектар. Ошол жерде адамдар айтат да, баягы бир билип алса, дайыма Fuji алып жегиси келет дейт. Бирок бир билгенге чейин сыртынан карап туруп эле Scarlet Spur, Jeremy, Red Chip Superchip окшогондор даргындай эмес товарны бит жакшы болуп турат го. Red Cup окшогон коюу кочкул кызыл болчу. Адамдар ошого эме кыла берет да. Базарга барганда коюу кочкул кызылдарды ала берет. Бирок бир жеп көргөндө, экөөнү салыштырып көргөндө Fuji'нин даамы сочныйлыгы жана узакка чыдамдуулугу дагы бир сорттордон ашып кетет. Ашса кем болбойт да, мындай жеткен ошондой деңгээлде. Базарларды да айта кетели. Базарлардан Россия чоң базар, дүйнө жүзү үчүн, бир эле Кыргызстан үчүн эмес, дүйнө өлкөлөрү үчүн чоң базар, аянттык чоңдугу үчүн, калкын саны көптүгү үчүн жана климатынын начар болушу үчүн. Начар дегенибиз суугураак болгон үчүн көпчүлүк мөмө жемиштер өздөрүндө толук түрдө өспөйт. Өссө дагы өтө көп расход кетирсе болот. Мисалы теплицага ал жерде деле помидорлор өстүрүшөт. Помидор өспөйт эмес, өсөт теплицада. Бирок бизде мисалы 1 тонна көмүр жагып туруп 10 тонна помидор алып атса, биздин климатта Өзбекстан, Кыргызстан, алар 10 тескерисинен болуп калат да. 10 тонна көмүр жагып 1 тонна помидор алып калышы мүмкүн. Ошон үчүн экономика жактан туура келбегендиги үчүн алар өндүрбөйт. Даяр Түркияга окшогон жылуураак комшу өлкөлөрдөн сатып алган туура келет. Бизде эле азыр кандай эле Казакстанда буудай эмес, даяр унду сатып алып, буудай экпей калганыбыздай да. Мурда өзүңүздөр да жакшыраак билесиздер, буудай бар, көбүрөөк эгилчү, пахталар эгилчү. Барган сайын актабай калган үчүн, даяр сатып алган дагы туура келген үчүн ушул техникага өтүп кетип атат да адамдарчы. Араңыздарда мындай суроолор болуп калса, ушул темаларга байланыштуу сурасаңыздар болот эле, талкуу ретинде. Эгер мен слайд-шоум даяр болгондо, мен биринчи өтөт элем да, аягында талкуу суроо жооп кылат элек да. Азыр мындай неме болсо, арасында кошумча эме болуп кетсеңиздер болот. Мындай маалымат болуп калышы мүмкүн, суроо жооп болуп калышы мүмкүн. Бирок Россияга карап эле отура берген жакшы нерсе эмес. Россиядагы өзүңүздөр билесиздер, ар кандай саясий, ар кандай нерселерден улам кээ бир учурда амбарго деп коет, чегараларын жаап коет. Кыскасы, мен сиздердин товарларды азыр албайм деп, көп эле өлкөлөр болот, бир эле Россия эмес, бирок бизге көбүнчө Россияныкы көрүнөт да, бизде мамиле жакын болгон үчүн. 16-жылдары Түркия баягы самолеттин түшүрө коюп, Түркиянын товарларын албай койду. Дыйкандар, фермерлер аябай кыйналды да. Президент эчинсе болгон жок. Президент ошол эле саясий адамдарчы, бирок эли кыйналды, кыргызча менен айтканда. Өндүргөн жашылчалары сатылбай калды да. Азербайжан 2019-жыл булардагы алмаларын Россияга өткөрө албай калды. Кандай бир себептер менен кичине келишпестик болсо, баягы саясий жер талаш бирдемке боло турган болсо, кээ бир өлкөлөр сиздердин базарыңыздар мындайча айтканда жабылып кала турган болсо, бул план дайыма туруш керек да. Бир эле Россияга ишенип отура бербей, мисалы Түркияда өндүрүлгөн алма 4 тонна боло турган болсо, ошонун бир жарымын сатышат, экспорт кылат, 2 тоннасын сатты, 2 миллион тоннасын сата турган болсо алмада, анын 40%-ын 2 миллион тоннанын 40% канча болсо, 400 миң килограмм болуп 2 миллион. Ушунун 40%-ин Ирак өлкөсүнө сатат да, Ирак. Кадимки Иракта алма өндүрүлбөйт экен да. Мен бир жолу аэропорттон келатам, Стамбулда бир Ирак 85 жылдык бир бала менен таанышып калдык. Ал бизнесмен экен, опытын алып Турциядан. Ал жактан фураларга жүктөп турат экен, фуралар жолдо келатат дейт, мен самолеттен учуп кеттим беркеме дейт. Кандай алмаларды алдым десем, жашыл алмадан бир фура алдым дейт, сары алмадан да алдым дейт, кызыл алмадан да көбүрөөк алдым дейт. Чүнкү өзүнүн өлкөсүнө кандай туура келсе, аралаштырып алыптыр да. Ошо август, сентябрь айлары эле адашпасам. Алып, свежий кылып алып келип оптум эле өткөрсө керек, андай бир 5 сомдон 10 сомдон алса деле, тоннасынан жакшы акча болот да аларгачы.
Билемисиздер? Эмне болду же жок? Мисалы сорттордун мына кичине туруп эле, сорттору жайкы, кыш мезгилинде жашайт. Жайкы, күзгү жана кышкы болуп бөлүнөт. 3 бөлүп койсок болот. Жайкы алмаларга мисалы Анна деген Израилден чыгарган бир сорт бар. Израиль билесиздер, ысык өлкө. Алмалар азыр климат калууларына да келебиз. Алмалар негизи суук, кыш мезгили суук, жай мезгили салкын климатты жактырат да. Ошон үчүн өтө ысык жерде көп өндүрүлбөйт. Ошон үчүн Өзбекстанда анча көп өндүрүлбөйт. Бизден сатып алат Өзбекстан. Ысык жерлерде мисалы катуудан нектүү, косточкой деп коет орусча, катуудан нектүү, шабдалды, нектарин, гиляс, кокон гиляс, ушул кара өрүктөр өндүрүлөт да. Ысык жерлерде булар жакшыраак болот. Эгер сиздин Аралан жактан, Фергана долинасынын чегерегинде, чегарага жакын аймактарда жаз эртерээк келген, жайына саатан ысык болгон жерлерде жашаган тууган уруңуздар болсо, ал жакта катуудан нектүүлөр менен алектенген дагы жакшыраак болот да. Себебинде эртерээк бышат, мөмө кымбатыраак бага сатышыңыздар мүмкүн да. Ошол Израиль декабрдын 31-inde черешня чыгарып, Түркиянын базарларына киргизди бир жылы. 1 килограмм черешнянын баасы 3000 сом болгон да. 1 килограмм черешнянын баасы. Конечно, onu kilogramda satmaydı. 300 gram, 200 gramlık bayağı kupmaydı bile bizde Oruz ayında ertecizde satılır. 200-300 gramlık bu. 300 son, 250 sonda satılır. 250 son, 300 son bağırız alırız da. Kilogram 1000 son, 1200 son dedin Alişar ağalarız da layıp bire. 1200 sonca oşta 1000 sonda satılsa 1000 sonda 1 kilogram kupma için alıp çevirdi de. Kımbat eken ona 1 kilogram metal ayın, 1,5 kilogram metal ayın deysin de. Ошондой сатуунун дагы жол жобосу бар, баягы баары кымбат болгондо граммажын азайтып, пакетин жакшылап туруп эле арзан кылып, 300 сом, 200 сом, 400 сом кылып сатышат да, элдин ала отурган бааларын чыгарыпчы. Ошо Анна деген сорт Израилде чыгарылган сорт. Ал жак Израиль өлкөсү ысык болгон үчүн кышкы суукта дарактар уктайт. Дарактар уктоосуна жараша алмаларда ошол 200дөн көбүнчөсү 900-800-900'dan 1,5 saat деп коет да, 1500. Бул эмне түшүндүрөт? Бул плюс 7,2 градус Цельсийдин астында өткөн ар бир саат эсептейсиздер дагы. Мисалы оокатка күз качан келди? Сентябрдан баштап эле эгер 7 градустун астында, түнү 7 градустун астында болсо, уже иш башталды да, баягы дарактар уйкуга кетип, уйкуга кеткенден баштап, дарактар уйкуга кеткенден баштап, мөмөсү жыйналгандан кийин, дарак уйкуга кеткенден, сокко движениясы токтогондон кийин, мына кисилердин кулаймадан суулар жүрбөй калгандан кийин, аны кантип келсе болот, аны кабык текшерсеңиздер, кабык сыйрылбай калат да. Көчөт улап жүргөндөр билет. Көчөттү основной бүчүргөн улагына кабык берип атканда, кабык ажыраганда улайт да. Кабык ажырабай калганда бүчүргөн эмес, кабык калем жолдор менен улайсыздар да. Анын азыгына да келебиз. Сокко движение токтогондон баштап 7 градустун астында өтүш керек. 6 плюс 6 плюс 5 плюс 4 0 чейинки аралыкта 0 менен 7 градустун ортосунда кээ бир сорттор 1000 саат, кээ бир сорттор 700, кээ бир сорттор 1300, кээ бир сорттор 1500 саат убакыт өткөндөн кийин гана кийинки жылы гүл ачып, чаңдашып, мөмө бере алат. Эгерде сиздин мисалы Семеренко деген сорттун немесин билбейсиз, бирок божомолду 1000 саат деп коелу. Биздин Семеренко сортубуздун кышында уйкуга болгон муктаждыгы 1000 саат болсо, суураак жерди жакшы көрсө, бир сөз менен айтканда, аны биз Аралга окшогон кышында 500 саат суук болгон жерге алып барып ээкип отурган болсок, жайында кышында аз эле уктап калат дагы, адамдар бери бөлүнөт, кээ бир 10 саат уктаса зор уктайт, кээ бир 4 саат, 5 саат уктаса эле уйкуга тоюп калат, канып калат да. Кудуру ошондой логикада, эгерде ошол уйкусу көбүрөөк болгондо сортту ысыгыраак жерге ээкип отурган болсо эмне болот? Эмне болот мурда сиз айтыңызчы, телефон чыгып аткан. Бактыңызбы? Сизге суроо бердим. Уйкусу кышында уйкусу көбүрөөк болгон. Сиз мисалы канча саат уктайсыз бир күндө? Орточо 8 саат, 7-8 саат. Сиз 4 саат уктап калдыңыз, эмне болот ошол күнү? 4 саат уктап калдыңыз, эртеси күнү ишке чыктыңыз. Чарчайсың. Иште кандай иштейсиз? Иште жакшы элестейсизби? Тез ыкчам бой жууп аласызбы дегендей. Уйку жакшы болбосо ошондой болот. Даракта деле ушундай нерсе бар да. Даракта деле эгер сиз жакшы уйку ала албаганда кандай официант болуп иштесеңиз, иштериңиз сындырып берип, түшүрүп берип, ушундай жүдөп аткан болсоңуз, дарагыңыздагы эмне болот? Гүлдөр түшүрүп берет. Нормада бир жума 10 күндө гүлдөй турган болсо бир алма 1 айда гүлдөйт.
аз-аздан гүлдөп атып бир ай убакыт өтүп кетет. Гүлдөп баштагандан гүлдөп бүткөнгө чейин аралык чозулат. Кышкы уйкусун ала албаганда. Бул качан маанилүү? Сиздерге анча деле маанилүү эмес. Себеби бул жер тоого жакын, кышында суук жетиштүү эле болот. Ашыкчасы мен болуп бердичи. Эгерде Араванга окшогон Кызылжар, мына Кыргызстандын ысык аймагында бир бизнес кылам, ошол жерде алма бак курайын деп атам деп калсаңыз, анда сортко маани бересиз. Андай жерде ушу Аннага окшогон уйкусу 200 саат, Галага окшогон уйкусу 400 саат болгон, Гренни Смитке окшогон уйкусу азыраак болгон сортторду эгесиздер ошол жерде кышында дагы жакшы уктайт. Алар аз эле уктаса, 3-4 саат уктаса, эртеси туруп иш кыла бере турган адамдар да, ошондой сорттор. Көбүнчө теплицага салат экен го, азын эмне? Эмне? Ушул аз уйкуда суук болгон талабын азыны теплицага салышат экен го. Теплицада тескерисинен иштейт логика. Теплицада эртерээк ысытат. Аны наоборот, катуу денекти черешняны эртерээк пиширгиңиз келип атса, теплица менен жабасыз. Эрте жаза келгенде кулпунайды, малина эмнени эрте пиширгиңиз келсе, өрүктү дагы жүзүңүздө жабат. Кореяда, Туркияда, Кытайда черешняны жабат. Теплицаны жаап отурган болсоңуз, ысытпасаңыз деле, только жабылып эле турса, 1 жума, 2 жума аралыгында эртерээк пишат сиздин черешняңыз, сиздин өрүгүңүз, сиздин жүзүңүз. Бул деген сөз кошунан 100 сомдон сатып атканда сен 400 сомдон 300 сомдон саттың деген сөз да, 1 жума 2 жума ошондо разница ойноп коет кээ бирмелердечи. Ошол 10 күн 15 күндүк айырма. Ошол эле убакытта ошол сааты деле суук болгон 1 ай 1,5 айда эле ал уйкусун алып бүтөт. Ал даракчы. Мисалы бир 700-800 саат уйкусу болгон бир дарак болсо, мөмө төрө, алманын бир сорт болсо, ал 700-800 саат, бир күндө 24 саат бар мына. Бир күндө 24 саат бар. Бул 24 сааттын октябрдан баштап түн суук боло баштады эле, 12 сааты күндө суук болот, 7 градустун астында болот. Значит, күнүнө 12 сааттан болгондо 10 күндө 120 саат болот. Ноябрга келдик, ноябрда күнүнө 20 саат ошол деме температуранын астына түшүп калды дейли. Кыскача айтканда, октябрь, ноябрда, балким декабрдын ортолорунда ал дара уже уйкусун алып бүткөн болуп калышы мүмкүн да, салкын жерлечи. Суук жерде айтып атам. Себеби бул суук, салкын жерлер, деңиз деңгээлинен бийик жерлерде не болот? Кыш эрте келет. Кар эрте түшөт. Мына сиздерде кар бар экен, биз жакта кар жок. Азыр ылдыйлаган сайын кар жок, ысый баштайсыздар. Ар деңиз деңгээлинен ар 200 метр өйдөлөгөн сайын 1 градус Цельсий өзгөрөт да. Бийиктеген сайын көбөйөбү, бийиктеген сайын ысыраак болобу же суураак болобу? Суураак болот. Ылдыйлаган сайынча ысык. Мына жердин деңиз деңгээли канча? Ким билет? 1200. Az айтпай атасызбы? Карап көрүңүздөр эле. Бул немечи? Араванды цемент заводдорунун тегеректери канча чыгат? Төмөн таш деген жерлер 800. 1800. Ошту билгендер бар, Оштун центри шаардын ичи канча чыгат? Примерно 30 метр нары бери айтсаңыздар болот, 30-50 метрге чейин. 900 мурактагы да биз. Оштуку ошо 1950 миң болот. Карасуунун өзү 800 тегере болот да. Карасы базар бар да. Базар менен Оштун ортосунда где-то 25 километрдей болсо керек. Ошол аралыкта 1500 экен ошол жер. Кайсыл жер? Мына турган жерибизби? Мына эми жакындашып атасыздар. 1500. Азыр сиздер 1000 метр 1100 деп атасыздар. Бул экөөнүн ортосунда 2 градус дагы жылуураак болуш керек эле. Эгер 1000 метр 1100 болгондочу. Азыр мисалы 0 градус болсо плюс 2 градус болуш керек эле. Мына метрге чагышын эсептейсиздер. Мына жерде Карабой тоолорго чыксаңыздар, бул жер 3000 метр болсо, значит, ортодо 500 метр разница болду. Ортодо жок эле дегенде 2-3 градус дагы аяк суураак деген сөз да. Ошо жашаякка кыш эртерээк келет, кар эртерээк жаа берет, августтардын этегинде же сентябрда. Салкын жерлерде жай болуп тура берет дагы делечи. Бишкекте деле борбордо жүрүп калсаңыздар, биякта барсаңыздар, аба тоолордо аппак карлар тура берет жайдын ортосунда. Ысык көлдө деле ошондой. Карлар тоонун чокусунда тура берет, биякта адамдар шөгүп жүрө берет да. Деңиз деңгээли бийик болгон үчүн. Мен сурайт эле, мен сиздерге эмесин айтып коеюн, күндүн нуру келип туруп эле тоонун чокусуна биринчи тиет да, тоонун чокусуна биринчи күн тийип атат. Бирок мына муз, сиздерден эле сурап коеюн, муз эмнеге биринчи эрип кетпей атат? Күн дайыма келип туруп, тоонун чокусуна биринчи күн тийип атса, эң аягында ушуудан токтоп атса, эң көп саат ушул жерге күн тийип атат өзү. Суук болуп атпайбы? Эмне? Деңиз деңгээлинен бийик болуп атпайбы? Деңиз деңгээлинен. Деңизден бийик болуп атат. Анан Суук. Кислород аз болгон. Кислородко тиешеси жок буягы. Чагылыштырып утат да кайтарып утат да жылуулукту. Чагылдырганда мына жерде деле кар муз болуп калды эле. Алда деле чагылдат да, бирок жердеги эрип кетип атпайбы?
Bizде деле арықтар, каналдар кетип тоңгондо ада деле чагылыш керек эле, чагылса. Алар эрип кетип атат. Мына жер колго кирбейт атат. Эквадорда суық болған соң. Не үчүн суук? Жакшы жооп берип атат. Не үчүн суук болду? Деңизден келди. Деңизден бийик болгон үчүн. Бирок күн биринчи тийип атпайбы? Кыйраш дейт. Birinci diğerlerden soğuk. Ошо ысык болуш керек эле го. Muzdaq şamal көбірек түретті. Жоғарыда. Жок, күндөн бизге фотондор менен ошо энергия келип атат да, жылуулук келип атат. Ошо жылуулук бияка деле тийип атат. Бизге элдерге 12 саат күн тийсе, 12 саат буларга 18-20 саат күн тиет, мисалы да эми. Ошо 18-20 саат бизден да көп күн тийет. Булар көбүрөөк ысып, кайрадан наоборот болуш керек эле го мындай. Мээге салганда, логикага салганда ошо болуш керек го. Көбүрөөк саат күн тийип атса, күн биринчи ушуга тийип, эң акыркы ушудан бүтүп атса, мындай ажырап аткан болсо күндүн жарыгы, нуру, жылуулугу. Биз болсо биякта жыргап көлгө чыгып жүрөбүз, тоңчоклары муз бойдон турат. Тоңчоксун эмес, тон жарымына сыңды düşüyor баштайсың, футболкачын жыра албайсың, жайын ортосуна билечи. Кандай ойлойсуздар? Буланы көп болот. Буланы көп болот. Буланы жылуу жерде жок болот да, буякта буланбайт деле. Буланат го, бирок Буланат, бирок булут болуп калат. бул жерде логика мындай иштейт да, иштедиби? Шайга салышка сахар элесет эле, столдун үстүнө сууну төгөсөңөр дагы бир курушка. Сахарды кубикти сала турган болсо, столдун үстүнөн чек столдун үстүнө. Суу акырындыкты өйдө карап жылат турабы? Эрип, сахарды эритип өйдө карап суу жылат өзүнөн өзү, бир өтөт. Кутта ошондой логика, күндүн жарыгы бияка биринчи тийген менен биринчи жер ысыйт. Жер ысыгандан жылуу өйдө карап таралат, өйдө карап көтөрүлөт. Чокат кетпейт да. Биринчи основной жердин өзүнүн негизги топурагы ысыйт. Анан өйдөгө жылат, бирок жарымына бир бөлүгүнө 100 метрине жылгандан кийин күн батып келет да, кайра ылдыйга түшөт, салкындай. Кайра ысыйт, кайра салкындайт, ошон үчүн онун бир бөлүгүнө жерине жылуу болуп, өйдө жана чыга албайт ал, жылуулукчу. Бийик негизги нерсе ошол. Атак түз маалында бул жер дагы көбүрөөк жылуулук, дагы көбүрөөк неме болуш керек эле. Ысык экен, Африка ысык экен. Бишкектин деле аэропорт жактары ысык. Ысык көлдүн деле кээ бир жери ысык, нарын деле кээ бир Кочконго окшогон жерлер жылуу мисалы. Мен кээ бир жерде деле карасам суук да. Түштүк Кыргызстан ысык дей беребиз, мына Жамал Тошпат экен. Бирок бизде деле мына Алайга окшогон жерлер бизде деле суук да. Чоң Алайбыз суук, тоого жылган сайын суук. Бир жерден ысык жана суук болушун чечкен эки негизги фактор бар да. Булардын бирөөсү деңиз деңгээли дедик, аны уже жоон билдик. Деңиз деңгээли көттө бийик деген сайын суук боло берет, деңиз деңгээли ылдыйлаган сайын жерге жакынлаган сайын адам жашаган жерге. Бул неме боло берет да, жылуу боло берет. Экинчи нерсе эмне? Экинчи нерсе Күнгөй тескей болушу. күнгөй тескей ал өтө негизги мажор нерсе эмес, кичинекей. Жağışusu. Мисалы, географиялык жагыш дегенде Yer üzerinde düzleri oluştu. Рельеф айтабы. шамалчы. Шамал таасири бар, бирок ал негизги факторго кирбейт ал дагы. Аралан ысык, мына жер суук. Ойлоңуздар, эмнеге аралан ысык, эмнеге бер суук? Al жерде толук жок. Анан ылдыйгы неге Ош жак ысыгыраак, неге мына Чүй жак, түндүк Кыргызстаныбыз бир аз салкыныраак? Denizde göç tömönmez. Таштуу. Арал мисалы таштак. Таштуу жер. Таштын да таасири бар. Биз немеде бийиктер да, деңиз деңгээлине келген бийиктер. Деңиз деңгээли биринчи себеби да, эки себеби бар атат. Экинчи себеби эмне? Ошону сурап атам да. Деңиз деңгээли туура. Анан олордо тегиздик да. Күндүн тийиши тегиз да. Каякта? Арал жактабы? Тупактардан эме болот да. Бул жерде мен Арал менен жер салышып кичине ката кетирип койдум. Мына Ош менен Чүйдү алып карайлы. Ош областы менен Чүй областы. Ош областы бир аз жылуураак болот. Жалпысынан айтканда, Чүй областы бир аз салкыныраак, суураак аякчы. Анча-мынча бизде өскөн нерселер өсө бербейт да, андан соң курмалар мисалы өссө дагы өтө татаалдык менен өсөт да. Бул себеби эмне? Ал жактын суураак болушун биз Бишкек жактачы. Африкада себеби бар. Алар чукул да. Мындай чукулда жаш. Проекттер узган, билмейм. Проекттер экватордон алыс. Экватор сызыгы. Жер шарын
мына мисалы бир толық дарбызды же толық шаарып алыстан фонарь жандыра турган болсоңуздар фонарьдын эң жеш нуру мына ортосуна келип тиет. Күн жана түштүк уйгуга кийимдигине жана сак бөлүгүнө дарбыздан анчалык күндүн же ошо жарыктын жыштуулугу тийбейт да. Экватор сызыгына кайсы бир өлкө аймак канчалык жакын жайгашса, ошончолук ал жак жылуураак боло берет. Канча түндүк же түштүк уюлга жылган сайын дагы салкыныраак боло берет. Ал эки фактордун бирөөсү экватор сызыгына жакын жайгашуусу, жалгыз жайгашуусу, экинчиси ошол эле жерден рельефи сиздер айткан деңизде экенин бийик болсо суураак болуп кете берет, төмөнүрөөк болсо жылуураак болуп кете берет. Ошол жарыша жылуураакты сүйгөн өсүмдүктөр же салкыныраакты же суураак чыдамдуу өсүмдүктөрдөн алсаңыздар болот да. Бишкекче 42 чейин барат. Кыргызстандын 39-дан 42 ортосуна жайгашкан өзү. Ар бири канча 1000 метрге ушундай көлүктөргө караганда оор жигит болгон менен оларда жаан жокса, сонун себеби эмне? Я азыктанбы? Жакшы Havada çok görünüyor lan. Havada çok kelген. Мөмөнүн шириндикти берген нерсе бул абадагы углеводдор. Ошол фруктоза, сахароза, глюкоза деп коебуз. Ошондой заттар бар да, моносахарид, дисахарид, полисахарид. Шекерлер, биздин жөнөкөй тилмен айтканда, буларда да ширин нерсе болгон үчүн коон жесеңиз, жүзүм жесеңиз, алманын кээ бир сортун жесеңиз фужиге окшогон. Ширин болот. Кээ бир жесеңиз кычкыл же ачуу болот. Ошо кислылыгы, кычкылдуулугу же болсо шириндиги көбүрөөк же азыраак гана ошонун балансынан айырмаланат. Бул сорттон да болот. Кээ бир сорттор ширин сорту фужини Бишкек аар өстүрсөңүз деле ширин болот, кээде да ширин болот. Бирок экөөнү салыштырып келсек, бул жердеги 80% ширин болсо, ал жактагы 70% ширин болушу мүмкүн. Пайызы мындай болушу мүмкүн. Бул 70 же 80% болуп, бир аз разница болуп атканга эмне таасир этиши мүмкүн? Буга сиздер айтып аткандай эле климатта таасир ете алат, жердин түзүлүшүнө таасир ете алат. Күндө бир сөз менен айтканда, теплицадагы өскөн жашылча менен талаадагы өскөн жашылчанын даамы башкача болот да. Жыты, даамы, буркурап жайында өскөн мөмө жемиштер буркурап узактан эле жыты сезилет. Коондар алыстан эле жыттары сезилип турат да. Ошол эле коондар теплицада өскөн болсо, бир эле сорт. Кээде эч кандай өзгөргөн жок. Бир эле сорттун урулун теплицада өстүрүңүз ушул жолу. Ал учурда андай жыт да таба албайсыз, андай даам да таба албайсыз. Себеби эмне болушу мүмкүн? Кандай дейсиз? Күндүн нуру. Күндүн нурунан өзү дагы баягы неме болот да. Фотосинтез жүрөт, күндүн нурунан. Анан кийин органикалык эмес заттар, күндүн энергиясынан дагы көп минералдык калкындай органикалык эмес заттар дагы көп да. Күндүн эмесинен алат. Ошол жалпысына жайында же болсо вегетацион период узак мезгилде, жаз, жай, күз мезгилинде күндүн тиүү сааты узак болгон үчүн күн көбүрөөк тиет. Ошол өсүмдүктүн жалбырагынан, ал өсүмдүктүн жалбырагы ар бири бир солнечный панель деп коет. Солнечный панель вантилет тогондуруп атса, жалбырак химиялык энергияны органикалык энергияга айландырып атат да, углеводдор пайда болуп турат бизге. жөнөкөй заттар. Ошолордун эң основной бөлүгү шириндик, сахарлар, глюкоза, фруктоза. Булар мөмөгө шириндикти бере турган нерсе. Ошон үчүн теплицаларда жарык жетишсиз, атайын лампочкалар коюшу мүмкүн. Атайын башка нерселер коюшу мүмкүн. Коёт, мына жерде сиз неме болгон үчүн даамы дагы ошого таасир этет. Түзчү даамы сумсак болот, сырткы көрүнүшү тунук, көлөмү башкасы бирдей болуп сонун чыгышы мүмкүн. Бирок даамына келгенде бул күндүн энергиясы жетишсиз болгон үчүн натыйжа жакшы болбой турат да. Информация бир аз алманы дүйнөдө эң көп өндүргөн өлкөлөр боюнча да кыскача биринчи орунда Кытай 42 миллион тонна да, ар бир тонна. Америка Кошмо Штаттары почти 5 миллион тонна, Түркия 3-чү экен 3,5 миллион тонна менен, Польша, Индия, Италия, Иран, Россия деле дүйнөдөгү эң көп өндүргөн 10 өлкө катарына кирип атат. Бирок өзүн камсыздай албайт да, калктын саны көп болгон үчүн. Франция, Чили өлкөсү жалпы дүйнө жүзү боюнча 87 миллион 2019 жылкы информация. 20-жылкыста чыкты, мен даярдадым, аны бир аз жетиштире албадым. Азыркыста 89, 2020 жылы 89 миллион тонна турат да, Чили өсүм бар. Импорт деген сатып алган өлкөлөр да,
товарды деп ойлойт. Товар ошо импортный деп болсо, мен машинаны импортный башка өлкөдөн келген товар. Мисалы биринчи орунда Россия сатып алат. Үйүнөдө мисалы биринчи орунда тоннасы жагынан карасаңыздар 702 миң тонна, 702 миң тонна бир жылы сатып алган экен да, ошо 2019 жылы экен. Бирок нар жагында дагы өлкөлөрдө турат, ал ошол эле товарды ким көбүрөөк акчага сатып алган деген суроого жооп берет да. Бул жакта Германия азыраак товар сатып алып, бирок нар жагына карай турган болсок, Германия ошол товарга көбүрөөк акча болгондо Россия салыштырганда Россия кымбатбаада сатып алган. Россия арзан сатып алган болот. Көп сатып алган, тоннасы көп. Бирок килограмм, ар бир килограммы 40-50-60 сатып алган. Германия азыраак сатып алган тонна жана, бирок $1 тегинен сатып алган. Натыйжада алар көбүрөөк акча төлөгөн да. Булар биздин клиенттерибиз тааныш үчүн кичине нерсе. Бул кете берет. Очук менен 10-20га чейин өлкөнү көрө аласыздар. Фаалдан акысызды. Германия дедик, Англия дедик, Ирак, Бангладеш, азыр көбү кыргызстандыктар мисалы Англияда иштеп атат го, миңге жакын жарандар жумушка кетти. Өзүңүздөр тааныштар болсо, көрөт каласыздар Англияда дагы өтө алма сезону күчтүү болуп, мисалы ошо гала алмаларын жыйнап алышкан сентябрь баштарында августтун этегинде. Тунлук кылып бирдей болуп, алар дагы бирок өздөрүнө толук камсыз кыла албай, же болбосо бизнес кылыш үчүн гана сатып алып, комшу Европа өлкөлөрдөн сатып алат да, ушундай бир толук эмесин билбейт экен. Бул жакта Бангладеш, бизге жакын Бангладешке окшогон өлкөлөр бар, мына Филиппин жакта. Бирок булардын бизден бир минусы, ал жакта Австралия деген дагы күчтүү алманы көп өндүргөн өлкөнүн бирөөсү бар. Ал жактан кеме менен, кеме транспорттун 4 жолу бар да, ава жолу, самолет. Машиналар, фуралар, сырлар, анан поезд жолу, 4-өчүсү суу жолу да. Суу жолу ушулардын ичинен эң арзан болсо болот. Мисалы Америкадан Түркияга чейин азыр бадамдар, жаңгактар келет да. Калифорния штатынан жаңгактардын намазы келет, чагылганы бабушка өтөт. Ошолору Түркиянын ичиндеги баасы менен бирдей эле сатылат. 28 лирадан сатат эле 2018-жылдары бир килограмм. Өздөрүнүн тили ошондой 25-30 лира тегерен болчу, бирок аяктан фураны танкерге жүктөткөн дагы мисалы жүздөгөн контейнерди кеме менен айдап кеткен, 2-3 айда келет экен. Эң арзан бир эмеси контейнери $1,5 тура келип калат да. Ошол эле Түркиядан Кыргызстанга толтура $200 миллион товар келет жылгачы. Ошол товарлар бир эле фурасы $8,000-7,000 эле болду. Азыр $10,000, $12,000 чейин чыкты. Түркиядан Кыргызстанга келиши. Кетип атканда тескерисинче Кыргызстандан Түркияга сиз товар жөнөтөп калсаңыз, товар десеңиздер, бадам болушу мүмкүн, тери жөнөтөбүз, фасоль жөнөтөбүз. Биз дагы аларга бир сырье сатабыз. Ал учурда сиз $2,000 акча төлөйсүздөр. Түркияга бир фуранын акысы ошондой эле. Неге мындай арзан болот? Аяктан $10,000, бияктан $2,000 болот. Астабылышыбыз. Өтөбүздүн мамилеси бирдей эле, көп нерсеси окшош эле. Биздин товар Бул элимдей упаковкасын сонун жасап чыгышы керек да, шундан. Жок, бул жонакын айткан. Сиз Болготтон Ошко чейин 1000 сом менен барасыз, аяктан келатканда 200 сом менен келип атасыз да. Же Бишкекке чейин 1000 сом барасыз, келатканда 200 сом менен. Уяктан Товар азыраак келет экен да бизден. Уяктан көбүрөөк келет. Ояга неме көп келет да. Каяктан каяка Импорт көп болот. Бизден азыраак келет экен ал жака. Бизден Түркияга товар аз барат. Ошончо. Асалай барбайт. Биз эч нерсе сатпайбыз Түркияга. Только сатып алабыз. Кийимгече бүт нерсе пластик сатып алабыз. Сатып алган фуралар товарды таштаган эле келет. Кайда кетип атканда жок эле ичте бензинмен чыгасыздар, алуулатар, пакетте таксилер окшопчу. Алар акча кызыктуу үчүн эмес, бензинмен чыксын деп эле $1,000-2,000 бир фура жумуп ала кетерем дейт да. Асалай келип атканда эле автоплат алардын негизги кызматы жол акысы. Чындап айтсам болот. Экспортты карап коелу, экспорт ким көп сатып атат, тонна жагынан жана ким канча долларлык товар сатып ошо бир эле жылдын ичинде. Польша биринчи орунда экен. Почти 1 миллион тонна сатып. Кытай экинчи орунда, бул дагы азыркы маалыматта Кытай бирде турат да, 2026-да. Италия азыр эми 22 бүтүп атат, бирок бул 2 жылдан кийинки чыгат да, жакында ноябрдын этектеринде уже 2021-де чыгачак калчу. Чүнки 1,5 жылдан кийин чыгарат маалыматты, же толук тактап АКШ, Чили. Ар жакта карап көрө турган болсок, доллар менен 1,2 миллиард экен да, 1 миллиард. Биздин тышкы карызыбыз мисалы 5 миллиарддын тегерегинде болуп атат. Тышкы карызыбыз же общий карызыбыз Кыргызстанда
Эгер биз ошол өлкөлөргө окшоп, мисалы Кытайга окшоп, бир эле жылда жакшы мөмө сата турган болсок, бир алма, бир 2-3 жылда, 3-4 жылда эле биз бүт карыбызды актап койсок болот да, бир эле мөмө түрүнөн. Муну мен өз алдымча Мистерде да, Жаңылыкта да өлчөп көрөм, мындай бизде бош жаткан жер көп Кыргызстанда. Ошентип биз дагы мындай күчтүүрөөк өлкөлөргө окшоп, бир эле жыл сата турган болсок, 1 миллиард, 2 миллиард доллар Кыргызстанга келет да, ошончо акча ички базарга ошол акча кирет биздин өлкөбүздүн ичинечи. Чыгырырсың болот. Алманы эмне үчүн көп өстүрөт? Баягы узакка сакталат алма, баардык алма тарабын жакшы жейт. Мисалы помидор ушундай жашылчалардан. Көбүнчө салаттарга, мөмө жемиштерге ар кандай форматта желет. Кургатылганы бар, варенье жасаса болот алмадан деле. Сокторун чыгарышат алманын, ширелерин, сокторун ар кандай. Таттууларда печенье чыгырырсың болот, сүрөттө да бар. Мына жерде көрүп атасыздар. Вареньелар, торттор ар кандай пирогторду жасатканда дагы колдонулат. Тамак ашта кеңири колдонулган үчүн узак мөөнөткө да жакшы сакталат негизи. Мисалы кулкунай, черешняны, малинаны элестеткиле көп чыдаса, 1 жума, 2 жума ашып кетсе, 1 айга чейин чыдашы мүмкүн. Мындай жакшы сакталган учурда. Бирок бул болсо 3 күн, 5 күндөн карайып уже өзүнүн эмеси сапатын жоготот. Алманы жогоду дегенде бир ай, 2 айдан баштап 1 жылга чейин аралыкта сактаса болот да. Туура сактоонун жолу мененчи. Не дейт, курама. Бир эле сорт, башка климатта башкача, даамын сүйлөштүк ба. Бир эле сорт, ал жакта башкачараак, бул жакта башкачараак болушу мүмкүн. Ошол климаттын, абадагы нымдуулугу, кургакча нымдуу болушу абанын. Деңиз деңгээли, ысыкча суук болушу, шамалдын багыты же шамалдын болбоосу, километри саатына. Булардын баардыгы мөмөнүн жакшы же жаман болушуна таасир этет да. Туура сактоонун жолун аягына токтолуп койсоңуз. Ооба, сактоого келебиз. Азыр алманы өндүрүү жагына келип калсак, убактыбыз канча убактыбыз бар? Негизи тема кеңири эле. Бирок убактыбызды карайлычы. Эпе кызылга ичинен витамин көп экен да. Акырда Кабыгында деп айтып атат бул жерде. Кызыл кабыгында витамин С витамини көп болуп атат да. Биз алманы да кээде сыртын жебей коебуз, сыртын бычак менен алып эле. Ошол кабыктарында А жана С витаминдери өтө кеңири болуп атат да. Ал жакта да пайдалуу витаминдер бизге көп экен мындай чыккандачы. Уругунда майдын пайызы 24-27%. Бизде ал нерселер көп иштетилбейт, бирок чет өлкөдө ар бир нерсенин, даже роза гүлдөрдүн майын, ар бир мөмөлөрдүн майын, жүгөрүлөр майын кадимгидей колдонушат. Таттууларда башка тамак аш иштериндечи. Свежий алманын курамында дейт, основной ошо фруктоза, кийин глюкоза проценттеринен берилген. Чылдырырсың болот. Бул жерде да орусча эле ошол маалыматта, кыргызча эле ошол 100 грамм алмада бир алма канча грамм чыгышы мүмкүн орточо? Орточо ба? 250-200 орточасы. Орточо 200 тегерегинде болот. Кичинекейлер 100 грамм деле болот, чоңдору жарым грамм чейин чоң болушу мүмкүн. Ал эмеге жакшы өзгөрөт, сортуна же өстүрүү шартына жаша. Бул жерде 100 грамм алманын курамында болгон минералдык заттар, углеводдор, протеин, суу, основной адамдын денесинде деле, адамдын мээсинде деле 80% суу бар. Дүйнөдө деле 80% суу каптап турат да жер шарынан. Жалпы бул нерсе бири-бирине окшош келет, илимдерчи. Ал жерде деле ошо мөмөнүн деле именно алма мөмөсүн айтып атабыз, 80%, 84% суудан туруп атат да. Кээ бир помидор, дагы окшогондор 94-98% чейин сууну камтыйт. Бул эмне үчүн маанилүү? Бул сактоо жайда бир мөмөнүн курамындагы суунун проценти, пайызы канча көп болсо, ошончо узакка сакталбайт. Ошончо тез бузулат деген маани келип калат. Мындай түз болот экен мен айткандачы. Ошон үчүн суусу көп болгон мөмөлөр узакка сакталбайт жалпысынан. Конечно, бул бир эле фактор. Ооба, факторлор жагынан айтып атабыз. Ооба. Ал эми кургак мистени, жаңгакты, бадамды кургаткан мөмө жемиштердин курамында ошол эле бал, аселдин курамында деле суу бар. Аз да болгонучу. Ашып кетсе бир 10%-ин тегерегинде 7-8-5%, 8% кактарда суу болот. Алганы бүт кургатылган гана зат болот. Ошон үчүн ал бир жылга чейин чыңалып тура берет. Эми кээ бир өлкөлөр мисалы алма эмне үчүн көп колдонулуп, көп желип кетти деген суроо жок бул жерде кыскача. Кээ бир өлкөлөрдө мисалы мектептерге же болсо садиктерге ушу күнүнө бирден мөмө жейип турган адам жасоого пайдалуу экен да, ошо окшогон нерселерди
мындай уюмдардын жардамы менен жарыялап элдерге ошону уюштурушат да. Мисалы Түркияда азыр кызыл жаңгактар чыгарып, жаш балдарга мээге пайдалуу болгон үчүн жаңгак. Мээге чындыгында пайдасы бар. Ол жерде лучше мегалты деген майлар бар. Бул балыктарда болот жана жаңгак мистек окшогон өмөлөр болот да. Ошондой пайдалуу заттар болгон үчүн азыр Түркияда ошол кызыл, ичи кызыл болгон жаңгактарды мектеп окуучуларына жедиреңе аракет кылат да. Ошондой оюн уюштурупчу, оюн сымал кылыпчы. Күнүнө бирден экиден жеп турушат. Анан бул адамда да, ден соолукка дагы өзгөчө азыр акыркы жылдары адамдар өнүк